Düşünüş oynasın. Любой каалоо написи болуп эсептелет. Бул каалоо жанагы майланган эле тряпка да. Ошону эле моунуна көтөрүп жүрөбүз да. Түшүндү? Каалоо бул тряпка. Качан ошончолук сенде ошончолук каалоо көп болсо, ошончолук бир бардтуу болгуң келип атса, ошончолук атактанктуу болгуң келип атса, ошончолук бир укмуштуу болгуң келип атса, Алла Таалам бере берет. Түшүндүңөрбү? Анткени сен байыйын, кыйын болоюн, атым чыксын деп атпайсыңбы? Алла Таалам бере берет. Бирок анын дагы жүгү менен берет да. Түшүнүңөрбү? Алла Таалам беришен да любой нерсени бере берет. Бирок ошонун жүгү менен берет. Жакшынакай күйөөгө сулуу жигитке тийгиңер келип атабы? Анын да ошончолук жүгү бар. Сулуу аялың келип атабы? Анын да ошончолук жүгү бар. Кудайдын буйругу деп жаратканга коюп бергенде, жараткан өзү эмне беришти билет. Түшүнө албайбы? Бул башка нерсе. Жараткан бая бизден дагы жакшыраак билет да. Мисалы биздин ум эмне? Акыл. Канчага чыктың эже? 60. Эженин 60 жылдык эле эмеси бар да, мисалы акыл кичинекей эле нерсе да. Туурабы? Ошон үчүн адамда бир киши ооруп калган экен да. Катуу ооруп. Аял чыдап кетет. Анан өлөм деп баягы эмне кыларын билбей анан барып суукка төңүп өлөйүн дейт да. Анан барып карга барып жатат. Бирок ошол жерде бир ой келет да. Эми өлүп аткан кишиде аякта каалоо болсун. Баардан тажаган киши да алчы. Анан акырын жатканда жатып берет. Кудайга полный тапшырып кетет өзүнчө. Не болсоң ошол Алла. Сен өзүң билүүчүсүң деп деле эчтеке кылбайт да. Полный тапшырып кетет кандай болсоң. Анан ошо кандай өлөт болдум экен деп жатат да. Жатса эле өлбөйт. Анан жан дүйнөсүнө тынчтык эле чөт. Эртеси дагы жасайт ошону. Өлбөйт. Ошентип жүрүп баягы айып кеткен экен. Кийин ошол өтө белгилүү эме болуп чыккан да. Мындай руханий адам болуп чыккан да. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн биздин каалоо жоголгондо адамда өсүп өнүү башталат. Бизнес кылам, байлык кылам, ар жак бери жак кылам деп ошончо каалайт, бирок ошончо каалоонун дагы чоң нерсеси бар да. Адамда каалоо жоголгондо Кудайга коюп берүү деген бол да. Биз кичинекей акылыбыз менен эмне эчтеке чече албайбыз да. Кичинекей акылыбыз менен эчтеке чече албайбыз. Жалкоо адамдар өмүр узун болот, билесиңерби? Ден соолугу чың болот. Эми бир багытын карап көргөндө муну мындай прямо түшүнө албай эле. Жалкоо адам көп айлардан алыс болот деп айтылат. Анткени ал эми Кудай деп жата берет да. Кылбайт да. Бул жалкоолук деле жакшы эмес, негизи да. Бирок бир нерсеге жетишем деп жүрүп отуруп адамдын бирин илими көбөйгөн сайын, билими көбөйгөн сайын нафси да ошончолук көбөйөт. Эгер нафсин талкалай турган илимди таза жүрүп, мисалы,
Кудай деп, Кудайдын жолунда таза жашаса бул башка нерсе. Мына могул жерден силер бир нерсени жакшылап түшүнгүлө. Бул эго деселе, нафс деселе, муну жаман нерсе катары кабыл албагыла эч убакта. Ошо нафсини сен аябай нафсиде батып турсаң, мисалы, ушундай эмоционалдуу болуп турсаң, ошо нафсини бул жаман нерсе деп катары кабыл алсаңар, силер наоборот кайра артка кетесиңер. Түшүндүңбү? Нафсини иштетиш керек. Ошол мисалы ички энергияңар батпай турабы, ошондо эмне кыларыңарды билбей турасыңар, ошону туура жакка пайдаланыш керек. Вот маселе ошондо жүрөт. Ошону туура жакка пайдаланса, адамда өсүп өнү башталат. Мен мисалы нафсимди эмне кылдым? Өзүм тынымсыз адамдарды машыктырдым. Мен бир 15 жыл эле только физкультура, гимнастика менен өттү. Только адамдарды машыктырасың, жанагы силерди машыктырып атпайсызбы? Ошолорду беребиз. Устазым башында акча алдырган жок, 5 жыл жана грамоталык устазымчы. Өтө аз өлчөмдө алдырып атты. Мен дайыма айтам го, айына бир 2000-3000 менен машыктырышмын. Тынымсыз баягы. Ошондо көрсө мен нафсимди отработка кылып атыптырмын. Түшүнүңүздөрбү? Мен кийин неметтим. Кийин билип калганым, көрсө ал баягы акча көбөйгөндө нафсиге кирип кетпесин деген экен менин устазым. Түшүнө алмайбы? Ошондо айтчу алгачы. Сен азыр акча тапсаң болот дечү. Сен берки агайлардан алган билимиң бар, көп жерден окуп келгенсиң дечү. Көп ишти кылсаң болот, көп акча кылсаң болот дечү. Бирок сага болбойт азыр дечү. Түшүнө алмайбы? Айырмасын. Неге дегенде адам даяр эмес болсо акча келди, эмне болот? Нафсиң иштеп баштайт. Тетирик иштерди кылышың мүмкүн, саясатка жулунасың, атым чыксын дейсиң, өзүңдүн көчөгө атыңды койдуруп баштайсың, фонд ачып баштайсың, китеп жазып баштайсың. Личностька айлангың келет. Нафси көбөйгөндөчү. Биз билбейбиз да мунчу. Мунун авторитет болуп жүргөн жакшы, эл тааныса жакшы, элим жерин сыйлап турса жакшы деп атпайбыз мисалчы. Мунун баары нафсинин иши да. Качан адам нафси жоголгондо, жоголбойт эми бул нафсини башкарбаш керек деп айтылат мисалы. Муну кээ бир илимдерде духовный энергияга айландырыш керек деп айтылат мисалы. Нафсини ооздуктап алыш керек деп айтылат. Бул бир канча жол менен түшүндүрүлөт да. Түшүнөбү? Эми биз ошол нафсиде адам нафсиде турса деле бирөөнө жамандык кылбаса, туура эмес иштерди, Кудайга жакпаган иштерди кылбаса, ал нафси ага эч кандай таасир бере албайт. Наоборот, ал жакшы жакка күндөн күнгө ал духовный энергияга айланат деп айтылат. Түшүнөңүзбү? Духовный энергия айланат ал. Ошон үчүн бул адам нафсини түшүндү, ден соолугу болуп баштайт. Канчалаган адамдар айык барат. Неге дегенде бул бир канча жылдык опыттын эсебинен жанагы медитация эмелер жасаганда ошо нафсинин кандай сынышы, кандай этаптары бар, ушунун баарын окудук да. Суроо, суроо. Я. Жок, каалаш керек.
Каалабай калыш керек. Siz ошо каалоону жумушка айландырыңыз, түшүндүңүзбү? Ишке айландырыңыз. Кааласа не иш килет мисалы? Не жумуш кыласыз? Чач тараш? Ошону чач тарашты мисалы сиз ошону өнүктүрүңүз, ошону кызматка эмеге айландырыңыз. Адамдарды мындай жакшы жакка айландырыңыз. Мисалы менин колуман не келет? Адамдарды окуткан келет. Машыктырган келет. Могу денелерди чойгон келет мисалы. Дененин баарын чоюп атабыз го жанагы, бүт тарамыштардын баарын чоюп атабыз. Мисалы биздин ишибиздин 90% практикалап атпайбы, 80%. Турабы, мен колуман ошол келет. Мен ушул иш аркылуу мисалы служение кылып атам. Элдер келип атат мына ошо Кудайга шүгүр деп ошолорго мен ойлоном мисалы. Ошолорду кылган сайын мен эме жан дүйнө күндөн күнгө жеңилдей берет. Биз кызмат кылсаң мына канчалаган апалар жакшы болуп кетип атат мисалы, канчалаган адамдар жакшы болуп кетип атат мисалы. Ыраазы болуп атат, ошолчу да эме кетет. Жанагы бекер медитациянын топтому деген бердим го. Элмар ошондон айыгып атат го мисалы. Дем алганда муну менен дем алып Bizde көп иштеди да, мен 1,5 жыл болду иштегенибизге. Өтүп калды уже. Бир 6 айдан кийинби, 7 айдан кийинби айтат. Агай деп чалып калыптыр. Не болду десем, мурун менен дем алып, оозубуз менен чыгарабызбы деп. Мурун менен дем алып, кулагы менен чыгарасың дедим. Төрт күн эмедим ашып атабыз, берген суроосу жеңди. Жа нормальный нерсе, жа нормальный нерсе. Мурун менен жа. Нормальный суроо же тамашалап коюңбу? Түшүнүп алдыңарбы? Адам мисалы Алла Таала ар бир адамга энергия берет. Мисалы меники башкача. Сиздики башкача болушу мүмкүн мисалы. Бул эженики башкача болушу мүмкүн. Бирок могу медитация универсалдуу нерсе. Унутпагыла. Азыр силерге ар бириңерге мындай силердин эгоңор мындай деп личный разбор кылып эмесе болот, билсеңер болот. Бирок зачем? Медитация универсалдуу болуп атпайбы булчу? Уникалдуулук ошол жерде. Азыр сен сөзүңдөн туура мен эме кабыл алып атам. Биз теплица ачтык да. Теплицанын иши муш түштү экен. Анан теплицаны ачып атып дагы напезибизге ашып келдик. Малине тештедик. 1000 сомдук малине алып. Аны эгип алып, быйыл суу жок болуп калганын билген жокпуз да. Эккен мойдон суу жок болуп калып баары күйүп кетти, жок күйдү. Эми арасында бар, жогу жок. Анан теплицаны карай албайбыз, же биякты карай албайбыз, орто жолдо мындай чайнадык да. Анан чындыгында написти тийип туруп, бирөөсүн баштап бүтүрүп алгандан биягын башташат экен. Азыр сенин сөзүңөн ушуну киноладым. Дарак бир жерден көрөт дейт. Бир жаккан ишиңди эле анан эзип бериш керек, ошону эле эзип бериш керек. Сиз мисалы чач тараш дейсиз, эзип берсеңиз, ар бир адамга жакшылап мисалы, чач тегип атасыз эми, тегип атасыз мисалы анан бир жакшы бир адам келди деп коеюн, бай адам келди деп коеюн, акчалуу бала келди деп коеюн, акчалуу аял келди деп коеюн, ошолорго аябай жакшы мамиле кылдыңыз. Түшүнүңүзбү? Жакшы мамиле кылып, сиз сооп таптыңыз. Түшүнүңүзбү? Акчалуу болуп калдыңыз, анан ошол убакыт эле эшиктен бирөө бир жүдөгөн бирөө келди деп коеюн. Түшүнүңүзбү? Анан сиздин написиңиз айтат да, эми бул менен мен сүйлөшүп отурамбы,
бул ненормальный эми түшүнүңөр да. Бул мындай, бул тигиндей деп сиз аны бөлөсүз. Или бошоп айтам деп коесуз. Жанагы адамга, мына ийгиликтүү адамга мамиле кылгандай ага кылбайсыз. Түшүнүңүзбү? Сиз ошентип аны бөлүп койгонуңуз үчүн Кудай башка жактан ырыскыны кыскап түшүрөт. Бөлүп койгон үчүн. Анткени сиз эгонун кызыкчылыгына иштеп атасыз bu жерден, түшүнүп алдыңызбы? Эгонун кызыкчылыгына. Мен баарыбыз тең, мисалы мен деле бөлбөйм. Кандай адамдар келип атат мисалы. Мага чыдагандар келгиле деп айтам да, ачык айтканда. Ансандай сиз жанагыл адамга дагы бир ичип алган адам келсе деле, бир кыйкыр өкүргөн аял келип калса деле, менин чачым мондай кыл деп сиз ошого жакшылап мамиле кыла алсаңыз, вот ошол жерден сиздин напсыңыз бөлбөйт. Түшүнүпсүзбү? Сиз азыр мына чачтараш, кичинекей чачтараш иштеп атасыз мисалы. Жакшынакай жанагандай адамдарды аласыз. Жанагыны бөлүп койгон үчүн, бул акчасыз или мындай деп бөлүп койгон үчүн эмне болот? Сиз андан да чоңураак ишкана ача албайсыз. Түшүнөсүзбү? Bu yerде эгонун кызыкчылыгы иштегенде сизге келип аткан андан да чоңураак ишканаларга или башка нерселерге болгон жолуңуз тосулат. Илимде ошентип айтылат да. Ошон үчүн бул пайгамбарыбыз мисалы, Будда мисалы, Иисус пайгамбар, баардык пайгамбарлар улуулук ошол жерде болгон да, адамдарга бөлгөн эмес Алланын алдында. Ошон үчүн алар улуу адамдар болгон. Олиялар мисалы, сен мындайсың, сен тигиндейсиң, сен алкашсың, сен мындай деп бөлгөн эмес, сен тозаксың, сен бейишке чыгасың деп мисалы. Түшүнүзбү? Ар кимдин эгосу ушу сыяктуу ар кандай мисалы. Сиздин эгоңуз бөлөт мисалы. Түшүнүзбү? Мындай экенде. Bu жактыкы башкачараак иштейт мисалы. Бул жактыкы башкачараак иштейт. Ар кимдики ар кандай иштейт. Сиз ошол нерсени билгениңизде ийгилик чыгмай атат. Gelin sapa. Kızmat arkылуу кызмат кылсаңыз. Мисалы, кара жумушта жакшы. Баягы иште береке бар деп коет го. Бекер отурганча бекер иштеп атпайбы мисалы. Бекер отурган берек бекер иште дегенде эмне болот? Эго талканган. О дыйканчылык жакшы. Эго сынбай атса барып алып туруп жер каз. Күрөт алып туруп эле жерди 1 метр каз, кайра көм, кайра 1 метр каз бер. Ошондой эле сиздин алгыңыз келбей атса, сиз калыс болуңуз керек. Түшүнүңүзбү? Мен, например, 75-ке кеттим анан. Например, келгенде сен жок, эми сиздин колуңуздан эмне келет азыр? Мисалы, мындай да сиз 75-ке чыктыңыз, мына. Сизден эмне кылат адамдар? Сизден жок, калыстыкты күтөт. Калыс адам Кудайга жагат. Жөн сиз өзүңүздү актабай эле туруңуз, мен айтып атам. Түшүнүңүзбү? Эми калысты калыс эместен бир Кудай билет да. Турабы? Өзүңүздүн туугандарга, өзүңүздүн немелерге жан тартасызбы мисалы? Өзүңүздүн немелерге жан тартасызбы мисалы? Каякта калыстык? Жан тартпайм, баягы нормальный мамиле. Жан тартпайм. Бул жерде сиз мен менен талашпай эле болуңуз, эже. Сиз мен айтканды угуп алыңыз, болду, ошол жетет, түшүнүңүзбү? Мен айтканды угуп, могу жерден ийилип калгыла ошол нерсени. Анан силердин эгоңор менен доказать этип талашкым келген жок. Ошон үчүн мен баарыңарга кааласаңар келгиле, чыдасаңар келгиле, кааласаңар башымда отпой кеткиле деп айткан себеби ошол.
Түшүнөсүзбү? Түшүнө алабы? Силер менен талашып, анан доказать этип не кылабыз? Ушсө дийлип калыңыз мисалы. Калыстык мисалы сиздин небереңиз менен бирөөнүн небереси мушташа кетти деп коеюн, или бир кошунаңыз менен балаңыз жер талашып кетти деп коеюн. Сиздин эгоңуз балаңыз жакка чечкен. Эми билбейм, мен мисал катары айтып атам эже. Мен сиз деп эле коеюн эми. Сиздин эгоңуз мисалы чындык кошуна тарапта болсо, сиз эмени чечимди или балаңыз тарапка тартып койсоңуз, сиз эгоңуз жеке кызыкчылыкка иштеди. Түшүнөсүзбү? Эгоңуз кызыкчылыкка иштеген үчүн сиздин жан дүйнө трансформация болбойт деген жактар бар. Бу туура эмеспи? Калыс адам Кудайга жагат да. Ошон үчүн баягы тууган небиде тууган жок деп коет. Ошон үчүн мына туура бийде тууган жок деп коет. Туугандуу бийде ыйман жок. Туугандуу бийде ыйман жок дейт. Кыргыз элинин эмеси макалдарында альтернатива жок. Обсуждение кылышка мүмкүн эмес бул кыргыз элинин макалдары. Болгон эле айтып коет, обсуждение кыла албайсың, бул жалган макал, чын макал деп обсуждение кыла албайсың. Башың иштебейт обсуждение кылганга. Ошон үчүн могу кыргыз элинин баягы улуулугу ушул жерде. Ар бир элдин улуулугу бар. Мен кыргыз элинин улуулугу деп койсом, бул да эго болуп чыгат мисалы. Ар бир элдин өзүнүн Алла Таала берген эмеси бар. Ошон үчүн ада бөлбөш керек. Ошон үчүн кыргыз улуу, анан Кытай улуу, анан биз улуу, анан деген болбойт алчы. Жөн эле Кудай берген эмебизди кылабыз керек. Түшүнө аласызбы же? Сизде шанс көп аябай. Өтө баскан турганыңыз сооп иштей берсеңиз болот мисалы. Биздин неме эго өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга иштейт да. Адам өзүнүн кызыкчылыгына иштегенде ошол жерде адамдын аң сезими трансформация болбойт. Түшүнөңөрбү? Жеке кызыкчылыкка иштегенде. Ошон үчүн да могу улуу адамдар, дүйнөгө жол салгандар, биздин эң жөнөкөй эле мисалы пайгамбарыбыз, биздин олиялар, жана Манас ата, анын жанагы жардамчылары мисалы Бакай ата, ошолордун баары калыс адамдар болгон да. Калыс. Ошон үчүн элди кармай билген да. Пайгамбарыбыз калыс адам болгон мисалы туурабы? Калыстык болгон да. Калыстык бар жерде адам Кудай колдой берет деген жактар бар да. Сүйлөй эле да. Бүгүн бир эме сабак өтөлүк кичине. Негизи бир 3 мугалим бар да, могу турмушта айтылат да, 3 мугалим бар айтылат. 3 мугалимдин бири тазалык. Жан дүйнөнүн тазалыгы. Ыймандын тазалыгы деп койсок, бул адамда 3 мугалимдин бирөөсү тазалык. Бирөөсү кыймыл. Кыймыл. Үчүнчүсү тамак аш. Эми эгер ушул 3 устазды бир одновременно бир алып кетсек, чок алып кетсек, адамда өсүп өнүгүү башталат деп айтылат. 3 устазды. Мисалы сен 1000 ыймандуу бол, 1000 укмуш бол, жөн эле 24 саат Кудай деп тура ал. Кыймылыбыз болбосо мисалы, же эме болбосо тамакты көп ичсек эмне болот? Только мораль болуп каласың да андай элгечи. Сенден эч ким тарбиялай албайт.
анда баягы жөн эле куруп марал сен эгоң ошондой болуп калат да. Таза болуш керек, ак бол, таза бол, мындай бол депчи. Эми сенде тазалык бар деп кой. Тамак ашты туура кылдың деп коеюн, э? Тамак ашты аябай туура ичтиң деп коеюн. Кыймыл болбосу деле ошол. Ошон үчүн үчөөнү бир алып кеткенде адамда өнүгүү болуп баштайт. Түшүнө албадым. Эми бул кайра тазалык өзүнчө терең тема, кыймыл плюс ыйман башка этаптардан турат. Бүгүн могу биринчи этабын окуп туралык. Тазалыкты, 3 этапта, 3 мугалимде. Кандай иштейт биздин жашообузда. Ошону окуп туралык бүгүн. Эми карап тургулам да. Бизде кыймыл бар деп коеюн, тынбай спорт кылабыз, э? Кыймыл бар, тамакты аябай сонун кылабыз, бирок ыйманыбыз жок болсо дагычы, баары могу толбойт да. Ол жагына бир нерсе жетпейт. Туурабы? Сен аябай кыймылда, тамакты аябай туура ич, ыйманың болбосо, муну айттым, э? Ошон үчүн жанагы 3 нерсенин бирөөнү эле алып коюп, сен жашооңо баягы түз кетип баратына кичине аксап калат экенбиз. Эми тамакты көп ичсек мисалы, бир 5 килограмм тамак, 3 килограмм тамак ичсек мисалы, күнүнө, ошонун 2 килограммы биздин нафси жейт. 2 килосын нафси жейт. Организмге 1 килограмм тамак жейт негизи. Ошон үчүн мына пайгамбарыбыз деле олиялар, мен дегендер тамакты аз ичип калат ошон үчүн. Анткени алар баягы нафсисин пайдаланганды, нафсисин баягы тарбиялап алып деп, тазаланып алып деп, нафсисин эми биздин грубый тилде сындырып деп коебузбу мисалы. Бул бир канча тил менен айтса болот да. Түшүнөбү? Ошон үчүн бул мына медитация кылганда көп адамдар айтып атат, мына тамак аз жеп калыңарбы? Тамак кетпей атат вообще. Анткени баягы душа тазаланат ичти да. Адамда негатив көп болсо, көрө албастык, жаман көрүү, жек көрүү көп болсо, ошончолук майдуу тамак, ошончолук оор тамактар жейт. Түшүнөбү? Анткени себеби бул нафси, бул оор нерсе да. Бизди тетиякка кетирбей турган, бейишке кетирбей турган нерсе деп айтылат да, туурабы? Жана мен айтам го, нафси жанагы майланып калган эле тряпка, казан жууй берип, кирдеп калган тряпка да. Эми медитацияда или намаз окуп, или туура кызмат кылсаң деле, ороза кармаганда мисалы, эгер силер могу медитация деп эле медитацияга киресиңер да адашып каласыңар вообще. Могу мусулманчылыкта кармангыла. Түшүнөлүбү? Карманыш керек. Жөн эле ошо медитация менен Кудай тааныйм, андай мындайдан ойдон алыс болгула. Одновременно ошол тазалыкты да, жана кыймыл баары бирдей алып кеткиле. Куранда да нур бар негизичи. Куранда да көп могу көп байлайдан көп жамандыктардан сактайт негизичи. Ошон үчүн ушуларды мындай бирдей алып кетиш керек да. Эми баягы медитация жасап баштаганда жана кир деген майлык бар го, ошол жана айнага салып жууганда эле тазаланып баштайт. Канчалык адамда оор энергетика болсо, жанагы оор тамактар жейт, дагы айтам ушун жакшылап бияка түйүп алгыла. Канчалык жана курдак жегиң келсе, шоколад жегиң келсе, кола ичкиң келсе, арак ичкиң келсе, бирөө менен тынбай жаткың келсе, сүйгө тойбой атсаң, ушунун баары эле нафсинин тамагы. Эми могу адам баягы медитация кылып отурганда ошол баягы оор энергетика жанагы эме кетип баштайт адамдан. Кетип баштаган адам мындай башы көтөрүлөт, анан жеңилдик керет. Баягы оор тамак, бийлемей, ырдамай, жана башка нерселерге баягы нафси ошону каалайт да. Ошого болгон эме жок болуп кетет. Бизде канчалаган кыздар кайлан чегип, майлан чегип, ошонун баары чекпей калып деп айтып атат мисалы.
Анткени духовный энергия жок болсо, руханий энергия жок болсо, эмне кылат бакыштар? Ошо менен арак менен, пиво менен, ошо менен басышат убактылуу. Ошо нафсинин тамагы. Адам тазаланганда, ошо самеки наспай, жигит издемей, кыз издемей баары жок болот. Кудайга коюп элем, Кудайдын буйругу деп анан ошол буйрукту кабыл кылат. Түшүнөбү? Ошон үчүн могу тамактын азайган ошо. Ушул 3 устазды мындай одновременно кылганда адамда бая биринчи бул фундамент курулуп баштайт. Түшүнүңүздөрбү? Андан кийинки шактар, анан кийинки шак болуп кетет. Пансионаттар барсыңар, ар кайсы таза уже медитация кылып отурат дейт. Угадасыңарбы? Эми карап тургула. Биз ыймандуу болдук, таза болдук, бастык, жана 3 мугайымды ушунчалык укмуш алып кеттик деп коеюн. Ыйманың укмуш деп коеюн. Бирөөгө күнөө кылбайсың. Басасың, тамакты аз жейсиң деп коеюн. Неге дегенде, сен мен кыйын бол, мен укмуш бол, мисалы, мен ыймандуу бол, жана алымдар айтат го. Өлүп атканда дейт, күйөөсүн, ырашыгын алган аял дейт, прямой бейиш кирет деген жери бар туурабы? Бул күйөөсүнүн кызматын кылган деген. Эми бул жерден менин кызматымды кылыш керек деп напсиге таянып аялды кыйласак, бул туура эмес негизичи. Ушул жагын жакшыраак түшүнгүлө. Бирок баягы күйөөгө башыйып кызмат кылганда анын бейиши деп атпайбы, мисалы мусулманчылыкта бул карым катнаш да туурабы? Карым катнаш. Ошон үчүн могул жерден карым катнашты сен туура эмес кылсаң, медитация деле даже айтылат, мына мусулманчылыкта айтылат, мен сен 1000 намаз оку, 1000 эме бол дейт, эн атаңды ыраазы кыла албасаң дейт, ошонун батасын ала албасаң да жакшы эмес деген жактар бар туурабы? Сен эн атаңды ыраазы кылып ошолорго дейт, жаман болобу дейт, алкаш болобу дейт, ошолорду мындай чыдап дейт, ушу менин атам экенде, ошого сен кызмат кыла алсаң дейт, Алла Таалам сени көтөрөт деген жактар бар. Туурабы? Бирден карым катнаш болуп койгон. Бир аял өмүр бою таза жашады дейт. Ушунчалык таза жашады дейт. Бүт ибадаттарды кылды дейт. Анан бир күнү өлгөндө тозокко түшүп калды дейт. Түшүнөбү? Неге дегенде, ал кошунасы менен карым катнаш кылбаптыр дейт. Кошунасын баягы өзүн ыйык көрүп, өзүн таза көрүп, өзүн аруу көрдүң, сен жаңыласың. Сен аруусуң, бир Алла бер. Ошоңорду? Көрдүңүз, карым катнашың жоктугунан. Эми бул карым катнаш бул өзүнчө бир терең тема. Аны эртең медитацияга убакыт жок. Түшүнүңүздөрбү? Карым катнаш бул өзүнчө бул чоң тема. Качан адам о карым катнашты туура кылып баштаганда, карым катнаш туура кылып баштаганда, уже ошол жерден өсүү башталат, ошол жерден өнүгүү башталат. Анан биз минтишибиз мүмкүн да мына. Мен күйөөмдү ушунчалык сыйлап атам, мага бир жакшылык кылган жок. Ушунчалык мен эн атасын сыйладым, мен баласын сыйладым, бала төрөп бердим, мына ушунчалык кызмат кылдым, бир ненормальный адамдар менде толтура турабы? Бул жерде көрдүңөрбү? Карым катнаш туура эмес болот. Бу жерде эго иштеп кетип калат. Бүтүү жатат, түшүнөбү? Бүтүү жатат. Сен сыйлаганың бир тыйын. Эми күтүүнү жок кылыш үчүн өзүң үстүңөн иште, билим ал плюс
сөзсүз түрдө практика. Бұл жерден бір нәрсе айтып қояйын мен. Илим, билим алып бересің, сен тияқтан оқи бересің, бияқтан оқи бересің. Егер сенде қарым-қатынасың жоқ болса, сенің жаратқан болған емең жоқ болса, ишенимиң таза емес болса, мысалы, миң илим ал, анын баары сага мусор болуп кетет. Сен миң илимдүү бол, билимдүү бол, сен мынчалык тазалыгың жок болсо бир тыйын. Сен миңдеген китеп окусаң дагы мактанып жүргөндөр бар. Мен баланча миң китеп окудум, мен мындай окудум мен депчи. Сен мындай болгон кичине ыймандуу болгон тазалыгың жок болсо бир тыйын. Туура эмеспи? Тазалык басып иштейт бар, ол эме салмактуу. Эми дагы мына жерден кошумча илим билим алыш керек, бул инструментти иштете билиш керек. Вот маселе ушул жерде жатат. Илим билимди алыш керек, ошону иштете билиш керек. Мисалы, кээ бирлер бар, мен эч кимге жамандык кылган жокмун, мен таптазамын, мен Кудайдын алдында тазамын деп өзүнчө актангандар бар. Туурабы? Сен эгер илим билимиң болбосо, сен тазалыгыңда бир тыйын болуп калат. Түшүнөбү? Сен илимиң билимиң болбосо да тазалыгыңда бир тыйын болуп калат. Буга мындай эме бар. Бир аюу кожоюнун аябай жакшы көрүшкөн дейт. Аюу. Анан кожоюн уктап жатса, ошонун чымын корушкан дейт. Бетине көпөлөктөрдү кондурбай, чымынан кондурбай. Анан уктап жатканда бир көпөлөк конуп калды дейт. Анан минтип үркүтөт. Үркпөйт. Минтип үркүтөт, үркпөйт. Анан баягы көпөлөктү өлтүрөм деп хазайын өлтүрүшкөн экен да. Түшүнүп албадыңбы? Ошон үчүн өзүнчө эле бир таптазамын, мен укмуш аруумун деген эго, бул эң страшный жаман эго. Ушундай да бар. Мен тазамын, мен күнөө болгон жокмун, мен мында жүрөм дейт. Сонун дейт, бирок аялы менен, күйөөсү менен, башка адамдар менен мамиле кыла албай турсуң сен. Түшүнөбү? Ушундай жактар да бар. Бул жерден карым-катнаш карап тургула, мен бир эмесин ачайын. Карым-катнаш эгонун кызыкчыл болгондо ал жерде бесполезно. Карым-катнаш эгонун кызыкчылыгы үчүн мисалы. Кээ бирлер бар, күйөөсүн сыйлап атат аябай, урматтап, ушундай урматтап жүрөт. Күйөөсү акча таап келип атат. Анан бир күнү күйөөсү бирөөнү таап алды деп коеюн. Сразу сыйырматып кетет. Сразу душман болуп калат. Неге дегенде, ал кызыкчылык үчүн жүргөн. Кызыкчылык үчүн жүргөн үчүн кызыкчылык урмат сыйдын кереги жок башкача. Мисалы биз менен иштешкенде айтам көбүнө, сен урмат сый андай мындайны жыйыштырып эле кой, только иш көтөрүл дейм да. Силер азыр мени мисалы бир нерсе үйрөнөлү деп келип атасыңар, мисалы. Кызыкчылык үчүн келип атасыңар. Азыр мен силерди сөгүп-мөгүп, жаман жактарын көрсөтүп баштасам, эмне болосуңар? Силердин эгоңор сразу менден отвращение болот. Туурабы? Ошон үчүн мен даяр келгиле дейм. Даяр болсоңор мен иштешем дейм. Даяр эмесмин. Ишин кыла бер дейм. Өткөндө бир тренер келиптир. Бир эмени жанагы йоганы көрсөтүп аткам. Анан сиз мына омуртканы могул жерде туура эмес кайрып атасыз дейт. Неге дегенде могул жер чакра ачылыш керек, андай мындай дейт да. Мен айттым. Мен колдон келген нерсени үйрөтөм дедим. Сен мисалы үйрөтөсүңсүң ооба айына канча киши машыктырасың, 15-20 дейт. Кыйын экенсиң, көбөйтпөйсүң дедим. Бизде канчада машыктырат. Biz koldan gelgen dersen үйрөтөбүз. Мен могу окуп аткан моралым бар жалган, мен дагы айтайын.
жалгам онун баары элечи. Мен монтип силерге марал окуганга акым жок менчи. Түшүндүң? Мына жалаң апаларды эмелерди отургузуп алып мен марал айтканга акым жок. Мен устазым ошон үчүн устаздын колунда көп жүрдүм. Мага акча алдырчу эмес. Даже сен эрте сен чыкпа дечү. Ичине бир нерсени үйрөнүп алып эле акча таба берсе боло берет мисалы. Бул жерден окуп алып туруп силерге мисалы элдин көпчүлүгү окубайт да. Бир китеп окуп алып туруп лапшаны илип бияктан бир китеп окуп алып туруп олия болуп, аалым болуп сүйлөй берсең болот, жок, Кудай сактасын. Ал марал деп коет да. Сен бияктан китеп окуп алдың, биякка сүйлөп атасың, бул марал болот. Эл тажаган мындайча. Эл окуй берип, психологически азыр эме болуп калды. Мозговой понос болот. Бул эпидемия болчу, эпидемия. Окуп алган маалыматтын баары жүк бул. Иштете билсең. Жана көп нерсени үйрөндүм. Анан устазым айтчу, мен үйрөндүм го дечүмүн да, мына мен моуну билем дечүмүн. Мен моуну билем, моундаймын деже кереги жок дечүмүн. Билгенин бир тыйын дечүмүн. Устазым менен неметкенден 10 жылдан кийин мен эл алдына чыкты экен. Ага чейин жанагы кичинекей эле мизерный акча алды экен да. Эми кээ бир бизнесмендер менен иштешип калдым мындай индивидуально, бирок алардан мындай баягы мисалы бир 10 адамды, 20 адамды баштырсам, ошонун акчасын бир төлөп берген бизнесмендер менен көп эле иштештим. Мен бул башка анткени ошончолук эмгегиң кетет, эмең кетет. Баягы 20-30 адамды, 15-20 адам баштырышым мисалдачы. Анан алар менин убактымды сатып алышчу. Анан санаай келип баягы 15-20 адамдын акчасын менен кээ бир байкелер иштешип калдым, жакшы байкелер иштешип калдым. Алар өзүнүн көңүлүнөн жакшы эмелерди чыгарып берип жүрдү. Бул башка нерсе. Түшүнүктөрбү? Биз сразу эле ыйманга умтулабыз да, мисалычы. Сразу эле ыймандуу болгубуз келет, сразу эле бир духовный жактан тазалангыбыз келет. Ыймандын алдында карым-катнаш турат. Сен адамдар менен карым-катнаш кыла алсаң, мун баш айланып жыгылып каласың, караңызчы. Ыйман аркылуу. Ыймандуу боло бересиң мисалы. Аябай ыймандуу болосуң, жакшынакай болуп жүрөсүң. Бирок сен күйөөң менен тил табышып, күйөөң менен карым-катнаш кыла албай атасыңбы? Окушуң керек. Ыймандуу болуп укмуш болуп атасың, сен аялың менен тил табыша албай атасың мисалы. Бул жерде кызмат жок болуп атат, түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн кызмат аркылуу адам жан дүйнөгө эс алат. Жакшы эле. Бирөө жазып алат, бул маспы дейт. Бирөө Инстаграмда жазып алат дейм, бирөө маспы деп болчу. Мен айтып атам. Бирөөлөр айтат, машыктоо үчүн 2015-жылы Бишкектен бир группа түзүлүп калды, 30-40 киши. Мына бул медитация жасап, эметип жүрсөң адам мындай бир мастай көрүнүп эметип каласың да, мына жан дүйнө тынчтангандачы. Мени бияктан балдар айтчу экен да.
Бул чегип алып өтөт депчи. Бизде окуп жүрдү. Көп жерлерде жакшы болду. Анан ошондой айтып атпайбы. Мен жанымда көп жүрдү да, бир бала ошол жерде. Биз сизди дейт, балдар отуруп алып кеп кылчубуз дейт, бул мас болуп өтөт деп, чегип алып өтөт депчи. Түшүнүңүздөрбү? Эртең тема карым катнашты. Кармоо 3 мугалимди өтпөдүк мисалы. Тазалык мисалы. Кыймыл, тамак аш. Эми бул үстүтөн эле сөз болду. Эми ошону мындай тереңирээк түшүрөбүз. Түшүнүңүздөрбү? Тереңирээк түшүрөбүз. Айтыңыз. Ал мындай болот эже. Эртең менен турганда кыйналып, туруп баягы күч менен туруп атпайсызбы? Башында сизди мисалы нафси бир 70-90% басып турса, сиз өмете албайсыз. Анан бул жерден эрк гана нафсини жеңет. Эрк. Ороза кармаганга деле, намаз окуганга деле эрк керек да, мисалы, Куран окуганга деле эрк керек, дарат алганга деле эрк керек да. Анан эрк деп коет да. Сиз болбой эле аракет кыла берсеңиз, баягы мусулманчылыкта айтылат. Башында шайтандын нафсинин иши жок дейт адам менен. Анан ал баягы кой Кудай деп намаз окуп баштаганда дейт, кичинекей шайтандар атака кылат дейт. Анан болбой эле окуй берсең чоңурактары атака кылат дейт. Анан жеңилбей эле Кудайдан ажырабай эле дейт, эркиңди күчтүү болуп окуй берсең дейт, баш шайтандар жеңилип жүрүп отурат дейт. Анан адамга кол сала албай калат деген жери бар да. Түшүнүңүзбү? Андай бул жерден ал сиз эртең менен мисалы кыйналып туруп атасызбы? Эгер мисалы эртең менен кыйналып турсаңыз, ошол нафси басып жаткан болот. Сиз өзүңүздү тамакты контролдоп, мисалы кыймылыңызды, эмелерди кылып, плюс могу карым катнаштын эртең тереңирээк жактары бар, ошол өткөндө конкретно көзүңүз моундай ачылат. Түшүнөсүзбү? Карым катнаштан. Анан ошондо баягы нафси жеңиле берет. Сизде баягы духовный энергия көбөйө берет. Мындайча айтканда, мусулманчылыкта айтылат, сен Кудай деп намаз окуган сайын сени коргогон периштелер көбөйө берет дей турабы. Сен канчалык ниет бейлиңе жашап, тазалыгыңа жашап, Алла Таалам сага периштелер бере берет деген жактар бар турабы. Анан баягы нерсени сиз жеңип алгандан кийин эртең менен кыйынчылыксыз эле туруп каласыз. Жеңип алганда, түшүнүңүзбү? Эми баягы намаз окуйм деп кыйналбайсыз аяктанчы. Намазды жеңил окуп каласыз мисалы. Түшүнүңүзбү? Могу медитацияны жасап бүт организмди бошоткондо эмне кыласыз? Жеңил эле кетип калат. Кийин жасай берсеңиз ал автоматтыкка өтүп кетет, ал автоматтуулукка өтүп кетет. Түшүнүңүзбү? Баскан турганыңыз өзү медитация болуп калат. Мен мисалы медитация жасабайм мен. Бирок жасайм да. Түшүнүңүзбү? Сөздүн мааниsin түшүнүңүзбү? Анан ошол 50% мындай кылат да, эмете берсеңиз, ба 50%, 49%, 50% болгондо таразанын ташы ойт деп коет да. Бир ийгиликтин ташы болду деп коет го, мисалы, таразанын ташы болду деген эмелер бар, мисалы. Ийгилик жылмайды деп коет го. Ошол сыяктуу адамдар негатив болсо, баягы ийгилик деле келиш кыйын деп айтылат да. Ошон үчүн могу бизнесмен адамдар, ишкер адамдардын көпчүлүгү таза адамдар, духовный адамдар болот. Ишкер адамдар духовный адамдар. Биздин нафсибиз мисалы көп адам молдолор, бул бай эмелер, жанагы молдокелер өзүнчө айтабыз, бизнесмендер өзүнчө айтабыз, башкалар өзүнчө айтабыз, музыканттар өзүнчө айтабыз, өзүнүн нафси менен талашып беребиз да мисалы. Анан мисалы бул бизнесмендердин көбү духовный адамдар болот.
Анткени себеби булар таза адамдар болот көбү. Неге дегенде таза адамга келет ийгилик. Эми 100% эмес, түшүнүңүздөрбү? Көбү таза адамдар болот. Вот. Маңдай тери менен байыган бизнесмендер болот го? Маңдай тери менен байыган бизнесмендер болот. Сонун адамдар болот булар. Мен көп иштедим да. Ушунчалык мындай духовный адамдар болот. Духовный принциптерди кармайт. А биздин эгобуз, нафсибиз не дейт? Кеп байлыктан эмес дейт. Баланча бай дейт, де мечитке келип койбойт дейбиз мисалы. Биздин нафсибиз бай адамдар ушундай мындай жек көрөт. Түшүнүңүзбү? А так мындай духовный молдоке бизнесмендер аябай көп да. Акыры намаз окусоң, ишти коюп алган бизнесмендер толтуруп. Аябай. Булар башка. Адамдын наң сезими өсө электе только бай адамдар мындай тетир ойлой беребиз. Туура эмес бай болсаң, кедей адамдарды мындай экинчи сорттуу адамдар көрөбүз мисалы. Туура байыган адамдар, духовный жактан байып келген адамдар баарын бирдей көрөт. Бул башка нерсе. Суроо барбы? Ошон үчүн мына ушул 3 нерсени кармангыла. Пока. Анан сен эгер илим албай туруп жөн эле өзүңчө эле ак так эме боло берсең да бул тажайсың андан делечи. Канча адамдар ушунча жыл таза жүрдүм, ушунча жыл эметпей жүрдүм деп эле кайра тетир кетип калган адамдар бар мисалы. Ошон үчүн илимди, билимди мына параллельно алып кетиш керек. Ошон үчүн бизде эго тууралуу окутпайт да. Вообще окутпайт. Окутат, үстүртүүдөн окутат. Мен канча жылдан бери иштеп жүрөм. Анан могу жана сүт сайда мен да бар сүт сайга барып окуп калдым да. Ошол жерде эго тууралуу окутат. Анткени баа чындыкты айтыш керек да. Эго тууралуу нафсинин түрлөрүн окутат, 9 эмеге бөлүпчү. Ал жерден мен кошумча билим алып койдум, анткени мен психолог болгон үчүн мен иштейм да. Ал жактан да, бул жактан да мындай кошумча билим керек да. Алып койдум. Бирок мындай силер бир нерсе унутпагыла. Баардык илимдер жакшы. Ошону фанаттар бузат мисалы. Дин деле укмуш нерсе. Аны фанаттар бузуп иштейт мисалы. Жанагы йога деле укмуш нерсе мисалы. Йога деген эмне бул? Бүт денени кыймылдатуу да бул. Эмелердин баарын чоюу мисалы, денелерди чоюу мисалы, кыймылдатуу. Биз керек эмесе кыймыл атпайбыз мисалчы. Ошондой эле йога деп койсо болот. Йоганын бир которулушу кыймыл деп коет, түшүнүңүздөрбү? Кыймыл. Эми йоганы деле бир чала фанаттар туура эмес бузуп иштейт мисалы. Ошол сыяктуу Алла Таалам ар бир коомдорго, мындай адамдарга мындай илимди чексиз берген. Ошону анан фанатизмге айландырып ийсе, фанат болуп чыгабыз. Мусулманчылыкта деле фанат болуп кетебиз мисалы, эгер туура эмес молдолор эме кылып ийсе. Сүт сайды деле ошол, йоганы деле ошол, бизнести деле ошол баардык жактын өзүнүн фанаттары бар. Бузуп ийет мисалчы. Ошол эго иштеп кетет. Ниет пейлиң туура эмес болсо, эртең менен туруп алып жөн 10 километр ысык суу ичип басырдың бесполезно вообще. Полезно, бирок бесполезно. Түшүнүп Ниет пейлиңер туура эмес болсо, жөн эле отуруп алып туруп медитация жасаганыңар да бир тыйын. Бирөө менен карым катнаш кыла албай атсаң мисалы, бирөөнү укпай атсаң, жакын адам укпай атсаң, күйөөңдү укпай атсаң мисалы, мындай үй бүлөлүк принциптерди бузуп атсаң мисалы, бузуп уйкуга барсаң, медитация кылган бир тыйын. Жөн эле жана тыгылган машинада. Машина жүрүп барат, сазга батып калат го, дөңгөлүк айлана берет да. Ошондой эле тура беребиз. Ошон үчүн бул жерден билимди иштете билиш керек. Иштете билсең чудалар жаралат. Мен бир эме айтып берди эле.
Мусулманчылык боюнча дагы оштон бир досум бар да. Көп илимдүү бала өтө. Көп сүйлөшөбүз, ошол айтып берген. Өзбекстанга 2 адам барып калыптыр дейт. Анан ысык сууга 5 эле мүнөт чыдайт экен дейт да. Мисалы ысык атан суусуна бир 10 мүнөт чыдайбыз да. Жаллап, мисалы жетебиз, курорттор болго, 10 мүнөт чыдасың, анан ашканда жүрөгүң лапылдап кетет турабы. Бир киши жарым саат жатып коюптур дейт. Ысык суугачы. Анан 5 мүнөт жаткан киши анан сурайт. Кайсыны окудуңуз дейт. Ихласты окудум дейт. Ихлас сүрөсүн. Таң калат. Кийинкиде жатат ал дагычы. Ихласты окуйт. 5 эле мүнөт чыдайт. Дагы сурайт. Кайсыны окудуңуз дейт. Ихлас дейт. Үчүнчүсүндө тиги аябай даарат алып, аябай ниет коет баягы 5 мүнөт жатып аткан киши. Кайра жатат. Дагы 5 мүнөт чыдайт. Тиги дагы жарым саат жатып коет. Кайсыны окудуңуз дейт. Дагы ихлас дейт. Бул жерде айта турган себеби бир адам илимди иштеткенди билбейт экен да. Ал деле Куранды окуп атат мисалы, түшүнөсүңбү? Ал деле ошол дуаларды окуп атат, бирок иштеткенди билбейт. Түшүнөсүңбү? Деп айтты да. Эми могу илимди иштеткенди билгенде эле болду. Бу жака нафсиге иштетпеш керек только. Жеке өзүңдүн кызыкчылыгыңды иштесең бул өтө жаман нерсе. Илимди өзүнүн жеке кызыкчылыгыңа иштетип баштасаң бул жакшы эмес. Түшүнө аласыздарбы? Бу бүгүнкү күнү примерно түшүндүңүздөр, Бүгүнкү күнү примерно түшүндүңүздөр, эми ушуну эртең тереңдетебиз мисалы. Карым катнаш кылып атат, бирок эмне үчүн анын немеси келбей атат мисалы. Көп адамдар айтат. Мен жакшылык кылып атам, мен баланчага жакшылык кылдым, мен баланчага түкүнчүгө жакшылык кылдым, мен аялыма жакшылык кылдым, мен күйөөмө жакшылык кылдым, акырында мондай сатып кетти дей берет да мисалчы. Ошонун себебин айтып берем экен. Түшүнөбү? Кээ бирлер бар, тынбай басат, эртең менен тура алып туруп басат. А бирок жан дүйнөсүнө тынчтык келбейт. Ошонун себеби мисалы. Кээ бирлер бар, тынбай ороза кармап, таза жүрөбүз, таптаза болуп жүрөбүз. Тынбай ороза кармайбыз, динде жүрөбүз, таза жүрөбүз. Бирок жан дүйнөбүзгө илим жукпай атат мисалы. Тынчтык келбей атат. Оорулардан айыга албай атасың мисалы. Түшүнө албадым? Эмне үчүн айыга албай атасың мисалы. Түшүнө албадым? Эмне үчүн тынбай басып деле туура тамактансам деле жан дүйнөм ордуна келбей атат, ден соолугум ордуна келбей атат мисалы. Эмне үчүн деген эртең муну сабак тереңдетебиз кудай буйрса. Эртең. Азыр мына могу сабак деметерлөө. Суроо жокпу? Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн бул илим деген өтө терең нерсе. Мен дайыма айтам го. Мен китеп окуган эмесмин. Түшүнөбү? Бирок мен окугам анча-мынча. Психология факультетинде окуп жүргөндө ошону жаттап, экзамендерге даярданып, эме кылып жүрдүк. Китеп окуган эмесмин, бирок окугам да. Tamam. Ayt сүйлөдүм дегенди билесизби? Сүйлөшпөй сүйлөшүү деген бул чоң нерсе. Адам акыл менен эмес, жүрөк менен да көп нерсе. Урматтуу көрүүчүлөр, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бияқта мен подписчиктерим менен бири-бири менен согуш башташты уже. Бирөөгө жини келүү эго дейт. Бирөөгө жиниң келип атабы, ичиңдеги жин бул. Ошондой айтылат. Адамга сабыр бергенде
сабыр келгенде, мисалы тазаланып, Кудай деп, таарат алып, мисалы орозо кармап, жакшы жүрсөк, биздин жүрөгүбүзгө тынчтык келип атат, туурабы? Неге дегенде, ошол биздеги жин шайтандар чыгып кетти деген белгиси. Жаман энергия чыгып кетти деген белгиси, мына психологиянын тили менен айткандачы. Мына мояктан машыкканда жан дүйнөңөргө тынчтык келип атабы? Ошол да. Сен ичиңде жиниң чыгып аткан белгиси. Бул тууралуу өтө чоң тема мисалы. Мен биз баягы устаздын колунда живой окуганбыз. Мисалы мен Медер агайымдын колунда ал башкы алфени ушул ачып берген мисалы. Тайзини Акыл Абдрахманов деген агайым үйрөткөн Медер агайдын окуучусу. Андан көп нерсе үйрөндүм, Медер агайдан көп нерсени үйрөндүм. Медер агайдын агайы Макен Исаковтан да жанагы бүт баягы эмен жазып атпайсызбы, жанагы бүт организм бошоткон нерселерди. Аны Макен Исаковтан үйрөндүм. Анан жанагы духовный устазым ал только ошондо эгон окуткан. Неге дегенде мен ал учурда только акча тапканга кирип кетмекмин да. Түшүнөбү? Мен билимимди, илимди только акча тапканга кирмек экенмин андачы. Бузуласың да. Ошон үчүн мына могу бизде сабактардын өтө эң арзан эле меники болуш керек, туурабы? Туура эмеспи? Эң арзан сабактар меники мисалы. 3000 деп коебуз, канчасына эме кылып беребиз, жарым кылып беребиз. Көпчүлүгүнө бекер кылабыз, баягы бир эмени түзүп алып атабыз да, баягы кичине ишке салып алалы депчи. Нени айтайын деп атам эле? Азыр мен могу эфирге кичине жыйынтыктап коеюн, анан дагы өзүбүз сүйлөшөбүз, өзүбүзчө. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Ысык көлдө ретрит өткөрүп атабыз. Мына жалаң апалар келди. Ушул апаларга ыраазычылык, абалар келди. Алыстан келишти, Алайдан келишти. Бул жерде биз кечке тренировка кылабыз. Анча-мынча марал окуп коебуз кечинде. Бирок могу марал бесполезный нерсе. Маралдан адам оңолбойт алчы. Только маягыбызды уулайбыз. Мусулманчылыкта айтылат, сен намаз окуган экенин билесиң дейт, орозо кармаган жакшы экенин билесиң, эртең менен эрте турган жакшы экенин билесиң дейт, бирок аткарбасаң дейт, жакшы эмес деп айтылат. Туурабы? Ошон үчүн могу менин маралдарым бесполезный нерсе. Биздин методикаларды жасаш керек жанагы. Методикаларды жасаш керек. Ошол методикалар аркылуу адам эмгеге. Азыр уктап калабыз методиканы жасап. Жарым саат медитация кыласыңарбы деп эс аласыңарбы? Жарым саат 20 мүнөт. 15 мүнөт кылып коелу, э? 15 мүнөт коелу. Давайте анда түзүп отурабыз. Түзүп отурабыз, Силер отуруп бересиздер, мен бияка сүйлөй берейин, Түшүнүңүздөрбү? Мага көңүл бурбагыла. Урматтуу көрүүчүлөр, бул медитация деп силер туура эмес түшүнбөш керек. Бул медитация, бул именно биз берип аткан медитация, бул чыңалган нервти эле бошотуу деп койсок болот. Медитация бул баягы аябай напряженный болуп турган нервти бошотуу деп түшүндүрөбүз. Анан башкалар медитация өтүп жүрөт, мисалы мен алар үчүн жооп бере албайм. Башкаларда мисалы медитация деп жанагы медитацияга отурушуп, анан транска түшүрүп, анан альфа, бета, гамма, самма деген түшүнүк деген жок бизде.
Biz алардын туура эмес деп да айтпайбыз. Алар деле өзүнүн билгенин кылып атат. Мисалы, биздики жөн гана катыган нефти бошотуу деп койсок болот. Андан тышкары баягы гимнастика жолдору менен, гимнастика менен. Бул боюнча биздин бир 20 жылга чукул опытыбыз бар. Мен ошол колдон келген нерсе менен гана бөлүшөм. Ошол нерсени эметпеңиздер, чаташтырбаңыздар. Биз медитация кылып атабыз. Аякта окуп коеюн, эфирди өчүрөм. Урматтуу көрүүчүлөр, эфирди сактайынбы? Сакташты унутуп калыптырмын азыр. Урматтуу көрүүчүлөр, эфир бүттү. Жакшы туруңуздар, жакшы калыңыздар.